Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Барсы-Коон-Каракол автожолунун жаңылоо иши башталды. Ысык-Көл облусунун Жети-Күз районундагы Барсы-Коон-Каракол автожолунун реконструкциялоого старт берилди. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалымат болгондо иш-чарага Транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев, президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгыр мукуттуу өкүлү Бакытбек Жетигенов, Азия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү жана Жети-Күз районунун акими, жергиликтүү тургундар катышкан. Ысык-Көл айланма жолунун жалпы узундугу 440 чакырымды түзөт. Бүгүнкү күндө дээрлик 365 чакырымды түзгөн тилкесинин каржы булактары аныкталып, 333 чакырымда реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Бул долбоордук тилкени каржылоо маселеси чечилип, бүгүнкү күндө курулуш иштери башталганы турат. Экинчи техникалык категорияга ылайык иштелип чыгып, учурдагы 2 тилкелүү жол 4 тилкелүү болуп кеңейет. Ошондой эле тротуарларды, жөө жүргүнчүлөр үчүн жер алдындагы өтмөктөрдү, көпүрөлөрдү реконструкциялоо, лотокторду куруу жана калктуу конуштарда көчөлөрдү жарыктандыруу каралган. Башкы иш аткаруучу катары Борбор Азиядагы жана башка көптөгөн мамлекеттерде ири жолдорду жана көпүрөлөрдү куруп келген Кытайдын China Road компаниясы тандалганы айтылды. Ысык-Көл айланма жолунун Барсы-Коон айылынан Каракол шаарына чейинки 141-216 чакырымдагы узундугу 75 чакырым болгон тилке жаңыланат. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Милиция чоочун киши 6 жаштагы кызды үйдүн жер төлөсүнө киргизген деген маалыматты текшерип жатат. Милиция чоочун эркек 6 жаштагы кызды көп кабаттуу үйдүн жер төлөсүндө кармаган деген маалыматты текшерип жатат. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, баланын атасы арыз менен кайрылган. Анын айтымында белгисиз адам 10-июнь кечинде Куйручук көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн жер төлөсүндө 2010-жылы туулган жашы жетелек кызы менен болгон. Бул факт милицияга катталып тергөө иштери башталды. Шектүүнүн өздүгүн аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Катталган учурдан тартып сотко чейинки өндүрүштүн материалдары ички иштер башкы башкармалыгында ИИМ жана прокуратуранын жетекчилиги тарабынан өзгөчө көзөмөлгө алынды. Экспертизалар дайындалып, психологдор жана балдарды коргоо органдарынын кызматкерлери иштеп жатат. Текшерүүнүн жыйынтыгы жана экспертизанын корутундусу боюнча күнөөлүү адамдарга акыркы юридикалык баа берилет деп айтылат маалыматта. 29 кыргыз жарандары Ирандан эвакуацияланды. 15-июнда Азербайжан Республикасы аркылуу Иран Ислам Республикасынын аймагынан 29 жаранын турган топ эвакуацияланды. Бул тууралуу маалымат алар Кыргыз Республикасынын элчилигине болгон кайрылуусунда билинди. Кайрылууда алар оор кырдаалда көрсөтүлгөн ыкчам, кесипкөй жана сезимтал жардам үчүн Кыргызстандын Ирандагы элчилигинин кызматкерлерине ыраазычылыгын билдиришкен. Маалыматта дипломатиялык миссиянын ыраттуу ишинин, кызматкерлердин жеке катышуусунун жана ар бир адамга болгон кылдат мамилесинин аркасында эвакуацияланган кыргызстандыктар коопсуз шарттарга кайтып келе алышты. Элчилик бардык зарыл процедураларды координациялоону жана Тегерандан Бакуга чейинки жол бою биздин жарандарды коштоону камсыз кылды. Биз менен күнү түнү байланышта болуп, актуалдуу маалыматтарды моралдык жана уюштуруучулук колдоо көрсөткөн элчиликтин бардык кызматкерлерине өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин иш-аракеттериңиздер патриоттуулукка, жогорку жоопкерчиликке жана адамгерчиликке негизделген чыныгы дипломатиялык кызматтын ачык далили деп айтылат жарандардын биргелешкен кайрылуусунда. Бул оор күндөрдө алар өздөрүн ар бир жаранга кам көрүлгөн чоң жана ынтымактуу өлкөнүн бир бөлүгү катары сезишти, дешти алар. АКШ Кыргызстан жана дагы 35 өлкөнүн жарандарына виза бербөөнү карап жатат. АКШ 36 өлкөнүн жарандарына виза берүүгө тыюу салууну караштырууда. Бул тууралуу The Washington Post гезитине шилтеме кылып, РИА Новости жазып чыкты.
Басылман мамлекеттик департаменттин ички документтерине таянып, кара тизмеге Африканын 23 мамлекети, Борбор Азия өлкөлөрү, Кыргызстан да бар. Кариб аралдары жана Тынч океандагы өлкөлөр кириши мүмкүн экенин жазышты. Документ АКШ мам департаментинин башчысы Марко Рубио кол коюп, ал дипломаттарга жөнөтүлгөнү айтылган. Анда аталган өлкөлөргө жаңы талаптарды аткарууга 60 күн берилгени, бирок алар аны аткара албаганы белгиленген. Белгилей кетсек, Трамп 4-июнда Афганистан, Чад, Конго, Экваториялык Гвинея, Гаити, Сомали жана Иран баштаган 12 өлкөгө виза берүүнү толугу менен токтоткон. Ошондой эле Түркмөнстан, Куба жана Венесуэла сыяктуу 7 өлкөгө чектөөлөр киргизилген. Каттоого турбай жүргөн кыргызстандыктарга айыппул салуу сунушталууда. Кыргызстанда жер которгондорду каттоого турууга милдеттендирүү сунушталууда. Укук бузуулар кодексине тиешелүү өзгөртүүлөр коомдук талкууга чыгарылды. Маалыматка ылайык, жашаган жерин алмаштыргандар же 15 күндөн ашык убактылуу жашай турган 10 күндүн ичинде каттоого турууга милдеттүү. Бирок жоопкерчилик каралбагандыктан жарандар бул жобону аткарбай келери айтылган. Былтыр өлкөдө 7,3 миллион киши жашаса, анын 263 миңге жакыны каттоосуз калган. Бул мамлекеттик кызматтарды туура пландаштырууда жана коммуналдык системаларды башкарууда тоскоолдук жаратууда, деп жазылган документтин негиздемесинде. Мындан улам каттоого турбагандарга карата административдик жоопкерчилик киргизүү сунушталган. Жашаган жерин өзгөрткөндөр каттоосун жаңыртпаганы 10 күндөн ашса 1000 сом айыппул каралууда. Бул нерсе кайталанса айып 2000 сомго өсөт. Ошондой эле жаранга турак жай берип жаткандарга, тагыраагы батареялерине да жоопкерчилик каралган. Жеке адамдар үчүн 1000 сом, юридикалык жактар үчүн 10 000 сом айыппул салынат. Ошондой эле жарандар онлайн каттоодон түндүк мобилдик тиркемеси же мамлекеттик портал аркылуу өтө алышары белгиленген. Исхак Масалиев Жогорку Кеңештин депутаты, Лениндин эстелиги өткөн мезгилдин бир белгиси. Арба KG сайты Исхак Абсаматович менен маек курган маегин сиздерге сунуштайбыз. Исхак Абсаматович, соц тармактагы комментарийиңизди окуп калдым. Ош шаарындагы Лениндин айкелинин алышына нааразы окшойсуз. Мен муну биздин элибиздин социалисттик мезгилин жокко чыгаруу аракети катары эсептейм. Лениндин эстеликтери бул ошол мезгилдин бир белгилери болчу. Тилекке каршы бүгүн жаштарыбыз Ленин эмес, Масалиев, Усуалиев, Разаков ким деп сурасаң да билишпейт. Өкүнүчтүү, бирок турмуш ушундай экен. Эстеликтерди алууну мен трагедия катары айтпайм, бирок өзүм билемдиктин бир белгиси да. Биз коммунисттер үчүн бул жакшы көрүнүш эмес, ошон үчүн нааразычылыгыбызды айттык. Эстеликтерди алуунун эрежеси кандай? Шаардык кеңеш карашы керекпи же мэрия өзү эле чечип коебу? Мен мыйзам бузулду деп бир аз шашылып айтып коюпмун. Ал эстелик мыйзам менен корголгон тизмеге кирбейт экен. Бишкектеги Лениндин эстелиги кирет, ВДНХдагы эстелик дагы, ал эми Оштогу эстелик Орто Азиядагы эң бийик айкелдерден эле. Ошондуктан аны алганда шаардын тургундары менен кеңешип койсо ашыктык кылбайт болчу. Мен бир мисал келтирейин. Ош шаарындагы бир проспектинин башы Исхак Разаковдун, ортосу Абсамат Масалиевдин, уландысы Насир Нисановдун ысымында. Ошол көчөгө Масалиевдин атын берип жатканда 1853 кишиден уруксат алганбыз. Бул кыйын маселе да, балким эстеликти жөн гана башка жакка жылдырыш керек беле. Азыр айтып жатышат жылдырууну. Анда жылдырышсын, деп жазган Арба KG сайты. Таластагы Кыргыз почтасынын имараты мамлекетке кайтарылды. Талас шаарынын борборундагы 0,14 гектар аянттагы имараттар мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы билдирди. Тергөөгө чейинки текшерүүнүн жыйынтыгында жогоруда көрсөтүлгөн объект Б категориясында маанилүү объекттер экендиги аныкталды. Буга байланыштуу жер тилкеси мамлекеттин менчигине кайтарылды. Учурда имараттар министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин балансына өткөрүлүп берилди. Бишкекте 3 күндөн бери дайынсыз болгон жаран изделүүдө. Бишкек шаарынын Сырлов районунда 10-июнь күнү жаран үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болгон. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеевдин тапшырмасы менен Бишкек шаардык башкармалыгынын куткаруу кызматынан 6 куткаруучу Чоңчуй каналынан жоголгон адамды издөөгө чыгышты. Ал эми Бишкектин Сырлов райондук ички иштер башкармалыгынан 15 милиционер, 2 ыктыярчы кинолог, туугандарынан 10 адам изделүүдө. Чоңчуй каналынын жээктеринен жана суудан издөө жүргүзүлүүдө. Гимндин тексти менен музыкасына кайрадан сынак жарыяланды. Мамлекеттик гимндин тексти менен музыкасына кайрадан сынак жарыяланганын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты. Ага ылайык сынак 2 этап менен өтмөкчү. Биринчиде текстин долбоору тандалса, экинчи этапта текстке жараша музыка тандалат. Биринчи этап боюнча гимндин тексти комиссия сынакка келип түшкөн чыгармаларды 23-июлга чейин карап чыгып, 5 мыкты эмгекти тандап алмакчы. Ал эми музыкасы боюнча сынакка катыша турган чыгарманы 8-сентябрга чейин жөнөтүү зарыл, деп жазылат маалыматта. Министрликте сынак боюнча жумушчу топтун жыйыны өтүп, анда министрлер сынакты ачык жана таза өткөрүү маанилүү экенин белгилеп, ар бир этап жогорку деңгээлде кесипкөйлүүлүк менен уюштурулушу керектигин кошумчалаган. Буга чейин жарыяланган сынакка 703 сунуш түшүп, анын 285и каттоодон өткөн. Бирок тандоо комиссиясы алардын ичинен бирөөнү да жактырган эмес.
Ысык көлдө 1,4 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Ысык көлдүн 7 районундагы 1,4 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу 13-июнда УКМКдан билдиришкен. Анда айтылгандай 2007-жылы Кичи Жаргылчак айыл өкмөтүнүн кызматкерлери Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги 1,4 гектар жерди жеке менчикке алма бага отургузулду деген шылтоо менен өткөрүп беришкени аныкталды. Бирок жеке менчикке өткөн учурда жана ушул күнгө чейин бул жер тилкесинде аны өнүктүрүү жана жакшыртуу боюнча эч кандай иш жүргүзүлбөгөндүгү белгилүү болду. Текшерүү иш-чараларынын жүрүшүндө жер тилкесине ээлик кылуунун мыйзамсыздыгын түшүнгөн менчик ээси аталган айыл өкмөттүн балансына жерди өз ыктыяры менен кайтарып берген. Кыргызстан өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү боюнча ЭЭПте лидер болду. Январь-апрель айларында ЭЭПке мүчө мамлекеттердин өнөр жайынын көлөмү 1,5% өстү. Бул тууралуу ЭЭПтин маалыматында айтылган. Билдирүүгө ылайык көрсөткүчтөр былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырылды. Бул багытта 14,5% өсүш камсыздап, Кыргызстан озуп чыкты. Төмөнкү мамлекеттерде да өсүш катталды. Казакстан 6,6%, Беларусь 1,4%, Россия 1,2%. Ал эми Арменияда өнөр жай 16,1%га төмөндөп кеткени айтылган. Жаан-чачын аз жаап ысык болот. Bir аптага карата аба ырайынын божомолу. Кыргыз гидромет 16-июндан 22-июнга чейин өлкө ичинде аба ырайы кандай болору тууралуу божомолду таратты. Ага ылайык 20-июнда көпчүлүк аймактарда жаан-чачындуу болот. Калган күндөрү түнкүсүн аз-маз жаан себелгени болбосо, тоолуу райондордо гана өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 19-20-июнда айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши ыктымал.